Rahmat, hurmatlı hükümet müçeleri. Adılbek Aliyevич, menen Almaz Kuşbekovичке bergim kelет, sizler hem ошол Finans Ministrliginde köptөн beri иштейсиңер. Тажрыйбаңар көп. Биринчи менде трансфер деген понятие кандай? Түшүнүк. Трансфер деген бул финансовый определение, бул финансовый поток да. Бул трансфер. Сиз Википедияны ачып көрсөңүз, бул жерде экили латын сөзүнөн эки сөз колдонот. Переношу или перемещаю деген түшүнүк бар, туура? Поток деп атам да, поток. Каяктан түшкөн поток? Поток менен переношу. Орусчасында мен Википедиядан карадым. Перемещаю деп атат. Туурабы? Ооба. Акылбек Сөнбекович айтып атат. Биз 48 миллиард сос бюджеттин акчасын биз соцфондко трансфер кылабыз деп атат, туурабы? Ол кандай болгон акча? Соцфонддун акчасы бюджеттин киреше бөлүгүнө киреби, кирбейби? Мага биринчи мына трансфертке түшүнүк бериң. Эми сиз жакшы билесиз, республиканский бюджет соцфондко базовый часть каржылап берет, базовый часть пенсии. Ким каржылап берет? Республиканский бюджеттен соцфондко түздөн-түз трансфер болуп 41 миллиард сом финансирование базовый часть. Базовый часть которуп берет. Ошол 41 миллиардты каяктан которуп берет? Кандай каяктан? Бюджеттен? Бюджеттен. Значит, бул бюджетке киреше бөлүгүнө киргенби? Соцфондтун Кимдин? Республикалык бюджетке 41 миллиард кирип атат. Анан бюджетке түшкөн акчаны силер соцфондко которуп берип атасыңар. Кой туруңуз. Жок, 41 миллиард сом доходко кирбейт. Бул чыгыша бюджеттен. Айнан, Алмаз Кушбекович, 41 миллиард бул не деген акча? 41 миллиард сом бул расходный частьта соцфондко трансфер катары биз карап беребиз. Расход катары. Бул не болгон акча? Бюджетке кирген акчабы? Бюджетке бул киреше жактан салык эмес, башка жактан кирешелер кирип атат. Туура. Кирип атат. Бюджетке кирип, расход катары силер соцфондко которуп берип атасыңар, туурабы? Эмне үчүн соцфонддун бюджетине буну дагы силер консолидированный бюджет деп киргизип атасыңар? Жок, ал кирбейт. 2021 жылга чейин соцфонддун бюджети, фомустун бюджети, республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнө киргизип, силер бюджетти ушунча биз консолидированный бюджет деп алып келип жүргөнсүңөрбү? Бюджет кодекске ылайык, бая өзүнчө болчу да. Аны силер республикалык бюджеттин кирешесине кошпойт элеңер, туурабы? Жок, жана бюджеттик кодекс мен бюджеттик кодекс тураган жок. Мен түшүнөм. 2 жыл мурун бюджеттик кодекс кабыл алганбыз, же 3 жыл мурун алганбыз. Бирок мурун республикалык бюджетке соцфонд, фомус, жергиликтүү бюджет кирген эмес, туурабы? Жок, республикалык бюджетке бүгүн деле алар кирбейт. Эми эми экинчи суроо. Бүгүн силер консолидированный бюджет деп президенттен баш болуп бардыгын башына айландырып атасыңар. Биз бюджетти паланча миң миллиардка көтөрдүк деп. Туурабы? Консолидированный бюджет дагы консолидация деген термин кандай? Бул ошо бюджеттердин бириккен суммасы да. Консолидация деген бириккен дегенди түшүндүрөт. Консолидация деген түшүнүк башка жактан эсептелбей калган бир бюджеттер болот го, эсепти. Ошондо бюджет кирбейби? Мисалы үчүн силер прогноз кылган бюджеттен башка табылып калган бюджет консолидация болуп кирбейби? Жок, консолидацияланган деген ал бириккен дегенди түшүндүрөт. Негизинен консолидация. Анан эми мен мындай айтып атам да, бул жерде баягы айтып атпан 400 миллиардка чыгарам дедиңер. Кудайым ошого күнгө жеткирсин, 400 миллиард эмес, 1 миллиард триллионга дагы чыгаргыла. Аны биз эки колдоп, эки буттап колдойбуз да. Бүгүнкү күнү силер просто элдин башына айландырып атасыңар. Консолидированный бюджет деп бир, экинчиден соцфонддун бюджети менен, фомустун бюджетин местный бюджетти киргизип алып атасыңар. Силер бүгүнкү күнү республикалык бюджет кайсыл жактан биз толукталат? Бул налоговый поступление, таможенное поступление,
Анан башка поступлениялер бар, туурабы? Салыктык кирешелер бул негизги сумманы түзөт. Андан салыктык эмес кирешелер, анан официалдык трансферттер, жанакы программа госинвестиций, возврат бюджетных суд, ошолорду баалуу кагаздан түшкөн акчалар менен кошулат да. Силер кийинки убакта ушундай терминди колдонуп алдыңар да. Биз былтыркыдан кетирип атабыз деп атат. Ага biz narazı olbay atабыз. Эмне үчүн мурунку республикалык бюджет деп 2020-га чейин кирип, 21-ге чейин. А буякка келип канцелярдын бюджет деген терминди киргизип алдыңар деп атам. Мен ошо түшүнүк болуп атат. Эмне себеп бар эле? Эмне үчүн буга чейин силер или бюджеттик кодекс кабыл алгандан кийин сөзсүз түрдө канцелярдын бюджет деген терминди кабыл алыш керек беле? Анан акыркы кезде туура айтасыз, мына азыр ошо ээктин да параметрлери ошолор да обязательно сектор госуправления канцелярия бюджетти көрсөткүлөө деген немелери бар да, справкалары. О, бале. Аны ошон үчүн бизге баарыбызга маалымат болушу үчүн мамлекет канча кирешеси бар жалпысынан. Мен аны 100% түшүндүм. Бүгүнкү күнү силер элдер ошол жердеги биздин шайлоочулар бардык ойлоп атат да. Бүгүн 272 миллиардтан улар 400 миллиардка бюджетти көтөрүптүр деп атат да. Ошондо түшүнүк болуп атпайбы? А бул бюджет 2010 жылы деле ошол соцфондду кошкондо, фомусту кошкондо, жергиликтүү бюджетти кошкондо жылдан жылга өсүп кетип атат. Эми элге бир түшүнүктү бергилечи. Азыр Акылбек Жапаров келип 200-300 миллиардты 400 миллиардка көтөрүптүр деген түшүнүк болуп атат. Туурабы? А болсо трансфертти айтып атасыңар, соцфондко биз мынча которуп бердик деп. Ал жактын доходдун частына кирип атпайбы? Силерден расходдун част болуп чыгып кетип атса. Кыскасы мен сөзүмдүн аягында мындай да, Алмаз Кушпеевич. Адылбек Алишевич, силер эми айтып атпайм, сөздүн башында айттым. Өтө дасыккан финансистиңер да. Силер билесиңер, билип турасыңар. Бирок кабинет министрлердин сөзүн карап туруп, ошонун айтканын жасап атасыңар. Силерден суранычы. Кандай болгондо күндө да бүгүн элге толук өзүбүздүн болуп аткан нерсебизди түшүндүрүшүбүз керек. Айлыкты көтөрүп атасыңар, ага баары ыраазы болуп атат. Бирок бардык түшүнүк болуп атат да. Консолидированный бюджет дегенди киргизип, биз ушундай жасадык деп элдин башына айландырып берген. Силерге ийгилик каалайм. Рахмат.